Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Радио толкундар чуусу менен байланыштуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кечээ күнү кыска мөөнөттүк эс алууга чыкты. Бул толкундар аскери карамакта болот жана кээде аларды коммерциялык максатка бөлүп алуу үчүн берүү алуу мүмкүн, бирок ал кымбат турат. Bir hafta murda bul толкундар дээрлик бекер мобилдик компанияга өтүп кеткени үчүн депутат Жанар Акаев премьерди күнөөлөгөн. Темир Сариев премьер-министр болуп турганда 15 мегагерц 1 миллиард 500 миң сомго сатылган. Долларга айлантканда бир 25 миллион долларга сатылган. Аукцион менен, конкурс менен. Бул жерде азыркы премьер-министрдин тушунда 200 мегагерц 700 сомго кетип атат. 200 мегагерц 15 мегагерц 25 миллион долларга сатылып атат. 200 мегагерц бекер кетип атат. Радио толкунун 15 мегагерцтик тилкеси 1,5 миллиард сом турса, 200 мегагерцтик спектр 13 эсе болбосо да, кеминде 10 эсе кымбат болууга тийишли. Аны 10 майда тилкеге бөлүп, 10 компанияга сатса 15 миллиард сом түшмөк. Бирок мамлекет алган 700 сом, андан 20 миллион эсеге аз. Азыркы эч ким эч нерсени эч кимге бекер бербеген базар шартында бул акча баары бир кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө түштү да. Бұл іш бойынша мамлекеттик байланыш агенттигинин мурдагы директору Наталья Черногубова, анын бир орынбасары, УКМКнын 2 кызматкери жана Ала ТВ ишканасынын жетекчисинин орынбасары камакка алынды деп айтылууда. Сатылып кеткен тилке мурда аскери карамактан сыналгы сигналын таратуу үчүн Ала ТВга берилген экен, бирок ал толкунда телесигнал гана эмес, мобилдик байланышта жүргүзсө болот. Бұл окуя коронавирустун пандемиясынын айынан экономикасы токтоп, жабыркаган мезгилде Кыргызстан ар башка эл алык уюмдардан жардам сурап, орто жана чакан ишкердикке колдоо көрсөтүү үчүн бюджетти кайра карап, араң дегенде 15 миллиард сом таап жаткан кезде болуп жатканын да эстен чыгарбаш керек. Ошол эле мезгилде бүткүл бизнеске араң табылганга тете акча белгисиз жакка жоголуп кетип жатат. Премьер өзү айткандай, анын бул окуяга эч тиешеси жок болсо, анда анын дегеле эмнеге тиешеси бар. Ал өзү же анын жардамчылары же өкмөт аппаратынын башка жетекчилеринин чындап эле буга тиешеси жок болсо, министрликтер менен башка өкмөт мекемелеринде эмне деген маанай жана эмне деген тартип орнуп калган. Өкмөт анда эмнени кантип көзөмөлдөйт жана өз агенттиктерин кантип жетектейт. Бул жерде кайсы бир акылдуу жана татаал программа же стратегия түзүп кереги жок. Толкун тилкесинде аскерден жалдырап суроо кажети жок. Ал тилке мурда эле бөлүнгөн экен болгону, ал толкундар үчүн миллиардтан каражат төлөөгө даяр компаниялар кезекте турганда, аларга толкунду атаандаштык негизинде берип, чогулган миллиардтарды мамлекеттик казынага кошуп коюш керек. Жанар Акаев айткандай, аба сатылып жатпайбы? Менин буга эч тиешем жок деген сөз былтыр августта Койташта Альфанын жетекчисинин орынбасары Үсүнбек Ниязбековдун өлтүрүлүшүнө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эч тиешеси жок дегенге окшош. Ок чыккан Драгунов мылтыгы Атамбаевдики болсо, ал өзү атпаса дагы мылтыкты ал кимге берген жана дегеле эмне үчүн Койташтагы үйүндө ок өтпөс бункер куруп, ошол опурталдуу абалда түзгөн. Эгер өкмөт менен анын мамлекеттик мекемелеринде ушундай опурталдуу абал түзүлүп, миллиардтан каражат мамлекеттик казынадан буйта өтүп жатса, ошондой кылууга мүмкүн болгон жагдай калыптанганы үчүн өкмөт, анын аппараты жана анын жетекчилери жооптуу да. Өкмөт агенттиги көчөдөгү күркө же эч кимдин сөзүн укпастан өзүн билемдик кылган жекеменчик чекене дүкөн бекен. Эң негизгиси, эгемендик башталган 30 жыл мурда өкмөт коррупциялык нукка кантип салынган болсо, ошол бойдон ал нуктан чыгарылбастан аракеттенип жатканында. Трибунадан кандай туура сөз сүйлөп, такталган маалымат таратып жатасыңар. Силердин өзүңөрдүн айбериңерге койдум деген менен 30 жыл ичинде эч ким андай жагдайды оңдоп, өкмөт ишин туура жолго бургандын ордуна калыптанган жагдайдан пайдаланып жатканында. Туура сөздөрдүн болсо, сөздөн башка сапада жок болуп чыгууда. Ошондо саламаттыгыңыздар.